Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиянын мейманы менен тааныштырып кетейин. Талас областык сотунун төрагасынын жарандык иштер боюнча орун басары Жумагулова Жылдыз Таалайбековна. Жылдыз Таалайбековна, биздин студияга кош келипсиз. Алгач ушул бүгүнкү күнгө карата мына жакын арада эле апрель айларында ушул жарандык процесстик кодекске бир катар өзгөртүүлөр киргизилди да. Анан биздин ушул сот тармагындагы аракеттерден улам ушу биздин жалпы жарандарга бир маалымат берүү максатында алгач ушул тууралуу бир өзүңүздүн маалыматыңызды бере кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? 2020 жылдын 11 апрелиндеги мыйзам менен Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексине, административдик процесстик кодексине, салыктык эмес кирешелер жөнүндө мыйзамына өзгөрүүлөр киргизилди. Мен кыскача жарандык процесстик кодекске кандай өзгөрүүлөр киргени жөнүндө токтоло кетейин. Бул мыйзамга ылайык райондор аралык сотторунда каралып жаткан экономикалык иштер азыр Талас облусунун райондор аралык сотунда эмес, райондук жана шаардык соттордо каралып баштайт. Экономикалык иштер деген бул кайсы иштер? Бул жанагы юридикалык жактардын ортосундагы бири-бири менен талаштары, жеке ишкерлердин ортосундагы талаштар, жана кудуретсиздик деп таануу жөнүндөгү категориядагы иштер эми Талас облусунун райондор аралык сотунда эмес, Талас облусунда жайгашкан 4 райондук сотто жана Талас шаардык сотунда каралмакчы. Бул негизги өзгөрүүлөрдүн бири. Мунун негизинде ошол республикадагы райондор аралык соттор өзгөрүп административдик сот деп аталып калышты. Бул өзгөрүүлөргө ылайык. Анан дагы өзгөрүүлөр бул иштин документтери машиналык басылма текст түрүндө берилиши керек, себеби жарандык процесстик кодекстин талаптарына ылайык негизги процесстик документ бул доо арыз болуп саналат. Ушул себептен бардык калган документтер, доо арызга кошумчалар, өзгөрүүлөр, өтүнүч арыздардын бардыгы басылма түрүндө берилиши керек. Доо арыз тийиштүү соттун расмий сайтында жайгашкан формада толтурулуп жана ага электрондук колтамга коюлуп берилиши мүмкүн. Бул жаңылык бизде. Соттордун расмий сайттары жакында иштеп баштаса буюрса, жарандарыбыздын ошондой үйдөн эле жумуштан болобу же болбосо электрондук форматта ушундай доо арыз берүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анан ошол санарип тештирүүнүн эле алкагында соттор видео конференция байланыш аркылуу жарандарды ошол видео конференция байланыш сыяктуу маалымат технологияларын колдонуу менен соттук жыйналыштарды жаңы форматта өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Мисалы үчүн алыскы аймакта жайгашкан жарандар, алар өтүнүч келтирсе, алар ошо видео конференция байланыш аркылуу соттук жыйналышка катышса болот. Анан мурда доогерлер доо арызды сотко бергенде жоопкердин санына жараша ошончо нускада алып келип калтырып койчу сотко, кеңсеге. Эми болсо доогерлер доо арыздарын ошол жоопкерлердин ишке катышуучу жактардын санына жараша өздөрү почта аркылуу алардын дареги боюнча жөнөтүп, анан кийин аларга жөнөткөндүгү жөнүндө далилдерди тиркеп сотко алып келүү керек. Бул почтадан алган жанагы квитанциясы болот. Ошондуктан азыр сотко арыз берелеби, доо арыз берелеби тараптардын санына жараша өздөрү өткөзүп почтага, анан кийин алып келип бериш керек. Бул талап сакталбаган учурда доогердин доо арызы кыймылсыз калтырылып калышы мүмкүн. Ошондой эле мурда биринчи инстанциядагы соттун чечимине апелляциялык даттануу түшкөндө 30 күндүк мөөнөт өткөнгө чейин, ошол даттануу үчүн белгиленген мөөнөт өткөнгө чейин иш апелляциялык сотко жөнөтүлчү да, 30 күндөн кийин гана жөнөтүлчү. Азыр эми болсо бул мөөнөт кыскартылды, аябай дээрлик. 5 күндөн кийин иш апелляциялык инстанциядагы сотко жиберилиши керек. Бул иште апелляциялык инстанциядагы сотто иштин тез каралышына, даттануунун тез каралышына жакшы шарт түзөт.
Ошондой эле жарандык процесстик кодекске ылайык иштин катышуучулары мыйзамдуу күчүнө кирген чечимдерди жаңы ачылган жагдайлар боюнча же болбосо жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө арыз келтирүүгө укуктуу. Азыр эми жаңы өзгөрүүлөргө ылайык бул арыздарга коюлган талаптар кеңири баяндалган. Ал арызга кандай жагдайларды көрсөтүү керек, кандай документтерди тиркөө керек, ошондой эле сот тарабынан бул арыздарды кайра арыз ээсине кайтаруунун негиздери так көрсөтүлүп, кеңири баяндалып атат. Ошондуктан мындай арыздарды берүүдө ишке катышуучу жактар ушул жарандык процесстик кодексине кирген өзгөрүүлөргө көңүл буруп коюусу зарыл. Деги эле Жылдыз Таалайбековна, ушундай өзгөртүүлөр эмнеден улам келип чыкты? Бул деги эле биздин жарандарыбызга эмне берет? Бул мөөнөттөрдү жанагы айтып атпаймынбы, ушул иштин тез каралышына шарт түзүлүп атат. Мурда 30 күн күтүп анан кийин жиберилчү да иштерчи. Азыр тез арада 5 күндө жөнөтүлүп, даттануунун тез каралышына шарт түзүлүп атат. Анан санариптештирүү деп көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр жарыяланган. Санариптештирүү жылына ылайык мына ушу жарандар арыздарын электрондук форматта берүүгө жакшы шарт түзүлүп атат. Анан күбөлөр болобу, иштин башка катышуучу жактар жана алыскы аймактан келе албаганда аларга да шарт түзүлүп атат. Ошо видеоконференц байланыш аркылуу өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн берип, өздөрүнүн ишке катышууга, укуктарын ишке ашырууга жакшы шарттар түзүлүп атат. Мунун өзү ушу сот системасындагы кандайдыр бир деңгээлде ошо ачык айкындуулукту мындай камсыз кылууга өзүнүн өбөлгөсүн тийгизе алабы? Бул соттук жыйналыштарды, соттук териштирүүлөрдү ачык айкындуулуктун принцибинде өткөрүүнүн бардык шарттары түзүлүп атат. Иштерди карап атканда аудио-видео фиксация орнотулган ар бир соттук залдарда. Соттук процесстердин бардыгы жазылат. Ошондой эле сот тарабынан кабыл алынган соттук актылардын бардыгы атайын расмий сайт бар, акт сот KG деген, ошол жакта республика боюнча кабыл алынган соттук актылардын бардыгы элге жеткиликтүү болуп турат. Бул сот системасынын ачык айкындуулугун көрсөтөт. Ошол эле соттордо айрым бир иштер боюнча жарандарыбыз мамлекеттик алым төлөшөт да, анан ушу өзгөртүүлөрдүн алкагында ушул боюнча бир өзгөрүүлөр киргизилдиби? Ооба, бул мамлекеттик алым толук жана жарым-жартылай кайтарылышы мүмкүн. Жарандык процесстик кодекске ылайык ал өзгөрүү киргизилди. Кайсыл учурларда мамлекеттик алым толугу менен кайтарылып берилет. Мисалы, биринчи инстанциядагы соттун чечими менен жоопкерден кандайдыр бир сумма өндүрүлдү. Жоопкер бул сумма менен макул болбогон учурда апелляциялык инстанцияга өзүнүн даттанууга укугу бар. Ошо даттануу берип атканда жанагы макул болбогон сумманын жарымын төлөп, анан даттануу бериши керек. Бул милдеттүү мамлекеттик алым төлөө. Анан бирок эгерде ал жаран даттануу мөөнөтүн өткөзүп 30 күндөн кийин тапшырып калса апелляциялык даттануусун, сот бул мөөнөттү жүйөлүү себептерден өткөргөнбү же жүйөсүз себептерден өткөргөнбү, ошолорду изилдеп анан кийин чечим кабыл алат. Эгерде мөөнөттү жүйөсүз себептерден өткөрүп жиберген деген жыйынтыкка келсе, сот анда анын апелляциялык даттануусу каралбай калат. Бул учурда жанагы башында төлөгөн апелляциялык даттануу үчүн төлөгөн мамлекеттик алым ага анын арызынын негизинде 1 жыл ичинде кайра кайтарылып берилиши мүмкүн. Мурда мындай ченемдер жок болчу, ошол бойдон мамлекеттик алым төлөнгөн бойдон калып калчу. Азыр эми аны ушинтип кайтаруу мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары ошол апелляциялык даттануу бергенде, кассациялык даттануу бергенде жогорку сотко төлөнгөн мамлекеттик алым кайра кайтарылып берилиши мүмкүн, эгерде ошол даттануудан жаран баш тартса, толугу менен кайра кайтарылып берилет. Ошондой эле бул мамлекеттик алымдын жарым-жартылай кайтарылуусу да мүмкүн. Эгерде доогер доодон толугу менен баш тартса,
жарашуу макулдашуусу сот тарабынан бекитилсе, талашты бейтарап сотко өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу түзүлсө, жоопкер доону толугу менен мойнуна алса, мойнуна алгандына байланыштуу жана медиация жөнүндө мыйзамына ылайык медиациялык макулдашуунун негизинде сот жарашуу келишимин бекитсе, бул учурларда мамлекеттик алым ошо кызыккан тараптын арызынын негизинде кайра кайтарылып берилиши мүмкүн өзүнө. Мына биз баягы үй бүлөнү мамлекеттин негизи деп келебиз, бирок буга карабастан ошо соңку мезгилде ошо үй бүлөнүн бузулушу боюнча бир статистикалык көрсөткүчтөр өсүп жаткандай таасир калтырат да. Анан бул багытта бир маалымат берсеңиз да, ошо сот тармагында соттук процесстерде ошо никени бузуу боюнча иштердин статистикасы тууралуу бир маалымат берсеңиз да. Сот органдары ишти карап, сот адилеттигин ишке ашыруудан тышкары аймактарда кайсы категориядагы иштер көп болуп аткандыгы, же болбосо кайсы арыздар көп түшүп аткандыгына анализ жүргүздүк. Биз дагы андай арыздардан келип чыгуунун себептерин, аларды алдын алуу боюнча, сунуштар боюнча анализ түздүк. Биринчи инстанциядагы соттордо никени бузуу жөнүндө доо арыздар көп катталат. Талас облус сотунун 2020 жылдын 1-жарым жылдыгына карата аткарылуучу иш планында дагы ушул никени бузуу боюнча жарандык иштерге анализ жүргүзүү деген өзүбүзгө милдет койгонбуз. Ошону аткаруунун негизинде жарандык райондук шаардык соттордон иштердин баары суратылып, аларга изилдөө жүргүздүк. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине ылайык никени бузуу жубайлардын ортосундагы жашы жетпеген балдары болсо, же болбосо жубайлардын бири никени бузууга макул болбосо, ошондой эле алардын ортосунда кандайдыр бир талаш мүлкү бар болсо, никени бузуу сот аркылуу гана жүргүзүлөт. 2019 жылы ар кандай категориядагы иштерди карасак, анын ичинде 463 иш боюнча никени бузуу жөнүндө жарандык иш каралыптыр. Область боюнча ооба. Мисалы, Талас шаардык сотунда 101 иш, Талас райондук сотунда 120 иш, Бакай Ата райондук сотунда 100 иш, Кара Буруу райондук сотунда 69, Манас райондук сотунда 73. Ушунча доо арыз каралып, жыйынтыгында 463 иш боюнча доо арыздар канааттандырылып, никеси бузулган дегенди түшүндүрөт. Бул изилденүүгө 447 иш алыныптыр. Анын ичинен 301 иш боюнча никени бузуу жөнүндө аялдар кайрылыптыр. Анан 146 иш боюнча никени бузуу жөнүндө эркектер кайрылыптыр. 14 жашка чыга элек жалпы 713 баланын ата-энеси никени бузуптур. 713 баланын. 113 иш боюнча никеси бузулган жубайлардын балдары энесинин карамагында, ал эми 17 иш боюнча атасынын тарбиялануусунда калыптыр. Негизи эле анализ жүргүзүп ошо иликтенип жатат деп жатпайсызбы? Негизги үй бүлөнүн бузулушуна бүгүнкү күндө негизги себептерди мындай бир аныктай алдыңыздарбы? Эмнеден улам ошо никелер бузулуп жатат? Үй бүлө бузулуп жатат? Албетте, мындай доо арыз сотко түшкөндө, доо арызды судьялар окуп, доо арызда негизинен доогерлер мындай себептерди келтиришет. Бул доо арыздан алган маалыматта баарын жалпылап жазып алдык. Ал бул ортодогу пикир келишпестиктер, жубайлардын бири-бири менен мүнөздөрү келишпей калгандыгы, эркектердин аялдарына зордук зомбулук көрсөткөнү, эркектердин ичкиликке берилүүсү, үй бүлөнү материалдык жактан камсыздай албоосу, жубайлардын никени расмий түрдө токтото электе башка үй бүлө куруп кетүүсү, анан жубайлардын жеке жашоосуна эки жактын тең туугандарынын келишүүсү, ушундай себептер болот экен. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, баягы үй бүлөнүн бузулушу көпчүлүк учурда ошол эле балдардын, үй бүлөдөгү балдардын баягы аң сезимине болобу, бир
өзгөчө таасир этет да. Анан бүгүнкү күндө ошол жалпы эле өлкө аймагында дагы ошо балдарга карата бир зордук зомбулукту алдын алуу боюнча баягы өкмөттүк деңгээлде чаралар кабыл алынып атат. Балдарды колдоо жылы деп жарыялап жатабыз. Ушундай жагдайдан алганда ошо биздин үй бүлөнүн бузулушунда ошо балдарга болгон таасир кандай болуп жатат? Баягы ата энесинин пикир келишпестигинен улам нике бузулуп, үй бүлө бузулуп жатат. Ошол эле мезгилде балдардын абалы кандай болот? Эми жубайлардын никени бузуу боюнча иши каралып бүткөндөн кийин алардын ортосунда балдардын, жашы жете элек балдардын жашай турган жерин аныктоо боюнча чоң маселе жаралат. Ата энеси эки башка турган учурда балдардын жашай турган жери алардын ата эненин өздөрүнүн өз ара макулдашуусунун негизинде чечилиши керек. Ал эми макулдашуу жок болгон учурда талаш тартыш ошол балдардын кызыкчылыгын көздөбү менен алардын өздөрүнүн ой пикирин угуу менен бул маселе сот тарабынан чечилет. 10 жашка чыккан бала сотто келип өзүнүн ой пикирин айтууга укугу бар. Атасы мененби же энеси менен жашоого. Ошондой эле бул маселени чечүүдө сот эмнеге көңүл бурушу керек? Көңүл бурат. Баланын ата энесинин жана ошо бир туугандарына болгон жакындыгын, баланын жашын, ата энесинин жеке сапаттарын, ата энесинин иштөө графигин, иштөө тартибин, ата эне менен баланын ортосунда болгон мамилелерин, баланы тарбиялап өстүрүүгө ата эненин мүмкүнчүлүктөрү барбы, жокпу, жана башка ушундай сыяктуу шарттар сот тарабынан изилденип, анан кийин чечим чыгарылат. Белгилеп кетүүчү жагдай бул багуусунда жашы жете элек балдары бар жубайлардын никеси бузулуп, балдардын жашай турган жерин аныктай турган маселе келип чыкканда, бул соттук процесстер абдан балдар үчүн психологиялык жактан, эмоционалдык жактан абдан орчундуу өтөт. Себеби ата энесинин эки жолго түшүп, башка чогуу жашай албайт дегенди түшүнүп келишет балдар. Анан баланын жана айтып атпайлыкпы 10 жаштан баштап анын өз пикирин суроого, айтууга укуктуу депчи, баланы деле сотко алып келип алып, атаң менен жашайсыңбы же апасы менен жашайбы деп ага ушундай орчундуу суроо берген дагы баланын жанагы психологиясына терс таасир этет. Анан мындай категориядагы иштерди көбүнчө биз айтып атабыз, мындай категориядагы иштер сотко жеткизбестен, соттон тышкары медиация жөнүндө мыйзамына ылайык медиатордун жардамы менен ата энелер өз ара ушинтип чечип алышса жакшы болмок. Анда деле үчүнчү көз карандысыз үчүнчү жак менен ата эне отуруп сүйлөшүп бир чечимге келет. Анда эки жакты тең канааттандырган чечим кабыл алынмакта. Анан балага дагы мындай кырдаалда эмес, жөнөкөй кырдаалда мындай соттогудай эмес, ыңгайлуу болмок да. Бирок ошол эле мезгилде ошо сот системасынын өкүлү катары ушул үй бүлөнүн бузулушунун алдын алуу боюнча, ошо никенин бузулушунун алдын алуу боюнча сиздин бир өзүңүз кеп кеңешиңиз болобу? Ооба, мамлекеттик Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине ылайык нике курагы 18 жаштан башталат. Мамлекеттик жаштар саясатынын негизи жөнүндө мыйзам бар. Ага ылайык жубайлардын экөөсү тең жыл болсо, бирөөсү 28 жашка толо элек болсо, бул жаш үй бүлө деп саналат. Анан биз ушул жаш курактарындагы канча жыл жашап никени бузууга барышкандары жөнүндө дагы анализ жүргүздүк. Мисалы үчүн Талас облусунда жалпы 18-ден 28-ге чейин жалпысынан, жашы 18-ден 28-ге чейин жалпысынан 100 үй бүлөдө жубайлар никени бузушуптур. Бул жаш үй бүлөлөр категориясы. Ал эми жашы 28-ден өйдө 342 жубайлар. Анан ошондой эле пенсия курактагы адамдардын нике бузганы бар экен. Бул жашы 60-тан өткөн 5 үй бүлөдө. 7 иш боюнча жубайлар 1 жыл үй бүлө болуп жашагандан кийин никени бузуптур. 41 иш боюнча жубайлар 3 жыл жашап никени бузуптур. 339 иш боюнча
3 жылдан ашык жашап анан никени бузууга барышыптыр. Анализдин жыйынтыгына алайык, никени бузууга барган жубайлардын көбү жаш жубайлар экени көрүнөт. Конституцияга ылайык үй бүлө бул коомдун негизи, ата болуу, эне болуу, балалык бул бүткүл коомдун камкордугуна алынат жана мыйзамдар менен артыкчылыктуу корголот. Бул никени бузуунун себептерин алдын алуу максатында, үй бүлөнү сактап калуу максатында жанагы биринчи инстанциядагы сотко кайрылат никени бузуу боюнча. Ошондо сот тарабынан сөзсүз түрдө эгерде жубайлардын бири каршы болуп атса, аларга жарашуу үчүн 3 айдан ашпаган мөөнөт берилет. Сотто ошол 3 айлык мөөнөт натыйжа бербесе, анда аргасыз болот никени бузууга. 2020 жыл региондорду өнүктүрүү, балдарды коргоо жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Анда балдарды коргоого мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты катары көрсөтүлгөн. Себеби 18 жашка чыга элек адам бул бала деп саналат. Жалпысынан алганда никенин бузулушуна жубайлардын бири-бирине болгон сый мамиленин жоктугу, алардын ар биринин жашоого болгон көз карашына түшүнүү менен мамиленин жоктугу көрүнөт. Эркектер менен аялдар никеде турганда бирдей укуктарга, бирдей эркиндиктерге, ошондой эле ошол укук милдеттерин ишке ашырууда бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинде аял менен эркектин үй бүлөдөгү тең укуктуулугу, теңдиги, үй бүлөдө болгон бардык маселелерди теңдик принцибинде бири-бири менен өз ара сүйлөшүп, бири-бирин сыйлашуу принцибинде чечиши керек. Ошондой эле балдарды багуу, алардын өсүп жетилишине камкордук көрүү, ошондой эле жубайлардын бири-бирине карата гендерлик басмырлоого жол берилбестиги көрсөтүлгөн. Мына ушул бул мыйзамдагы үй бүлө кодексиндеги жубайлардын бири-бирине болгон укуктарынын, милдеттеринин билбестиги никени бузууга алып келип жатат. Жубайлар никени бузууда ошо биринчи ирет өздөрүнүн бири-бирине болгон терс мамилелерин биринчи орунга койбой, жашы жете элек ортодогу балдардын кызыкчылыгын көздөп, алардын укуктарын толук кандуу үй бүлөдө чоңоюп өсүп жетилишине шарт түзүү боюнча ошол жагдайларды көңүл бурса, үй бүлөлөр дагы бекем болуп, ошол үй бүлөнү сактап калууга жакшы мүмкүнчүлүк болмок да. Бүгүнкү күндө ошол сот процесстеринде дагы бир көйгөйлүү маселе бул мурастоо боюнча, мурас калтыруу боюнча бир соттук процесстер көбүрөөк катталат да. Анан ушул жагдайдан алганда Талас областында ушул иштер боюнча абал кандай? Мурастоо бул каза болгон адамдын мүлкүнүн башка адамдарга өткөрүлүп берилүүсү мурастоо деп аталат. Мурастоо керездин жана мыйзамдын негизинде ишке ашырылат. Талас облустук сотунда дагы ушул мурасты кабыл алуу боюнча иштерге да анализ жүргүздүк. Адам каза болгондон кийин же болбосо анын каза болгондугу соттун чечими менен аныкталса, мурас ачылат. Мураска анын ээлигинде катталган бардык кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрдүн бардыгы кирет. Анан ошол мураскер, мурас калтыруучу каза болгондон кийин анын жакындары, туугандары өз учурунда нотариуска кайрылышпай 6 айлык мыйзамда белгиленген 6 айлык мөөнөт бар мурасты кабыл алуу боюнча. Ошол мөөнөттү билбестигинен мөөнөт өткөзүп жиберишет. Анан нотариуска барышканда нотариус ошол мыйзамда белгиленген 6 айлык мөөнөттү өткөрүп жибергендигине байланыштуу токтом чыгарып берип, күбөлүк берүүдөн баш тартат. Анан жарандар сотко доо арызы менен кайрылышат. Ошол өтүп кеткен кошумча мөөнөт берүү жөнүндө доо арыз менен кайрылышат. Буга өз учурунда мамлекеттик алымда төлөнөт.
убакытта кетет, сот каралыш керек, сотто иш каралыш керек, чечим чыгыш керек, ал чечим күчүнө кириш керек. Буга убакыт жана материалдык ресурстар да кетет. Анан ушу теле берүү аркылуу түшүндүрүү иштерин же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болобу, жана айыл башчылар, айыл өкмөт башчылары алар жергиликтүү эл менен тыгыз байланышта иштейт. Анан ушулар аркылуу дагы теле берүү аркылуу дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү дедик. Мурас ачылган убактан баштап туугандар, жакындар, мураскерлер кезеги менен жанагы 6 айлык мөөнөт ичинде мурасты кабыл алуу үчүн нотариуска кайрылыш керек. Ал мөөнөттү көбүнчө бардык эле жарандар бул 6 айлык мөөнөт бар экен деген мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдү түшүнө беришпейт. Муну качан гана билишет. Качан жанагы ошол мураска калган мүлк тууралуу башка бүтүмдөрдү жасоого зарылчылыгы пайда болгондо, аны өзүнө каттоодо, сатууга же болбосо кредит алууда ошондо билип, бир нече жыл мурун өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирип, кошумча мөөнөт берүү жөнүндө сотко кайрылып башташат да. Анан жарандардын ушу мураска болгон укугун колдоо боюнча, коргоо боюнча жана алардын сотко кайрылуусун азайтуу максатында, мындай дуарыстардын азайтуу максатында ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү дедик. Мына соңку мезгилде өзүңүз билгендей ошо пандемия шартында ошол биздин ишмердүүлүктү, санариптештирүү ыкмаларын мындай бир тездеткендей болду да. Анан бүгүнкү күндө ошо сот процесстерин өткөрүүдөгү кыйынчылыктар байкалган жокпу? Ошол биздин бүгүнкү өзгөчө кырдаал абалында мындай процесстерди жүргүзүүдө ошо санариптештирүү кандай өзүнүн таасирин берип атат? Рахмат. Акыркы учурларда ошо сот системасында жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Ишке катышуучуларга жакшы шарттар түзүлүп атат. Мөөнөттөр, ишти кароонун мөөнөттөрү кыскарып, жакшы шарттар түзүлүп атат. Аудио, видео фиксация, ошондой эле аралыкта соттук жыйналышты өткөрүү деген жакшы санариптештирүү алкагында өзгөрүүлөр киргизилип атат. Анан азыркы учурда бардык жарандар үчүн ошо сотко кайрылууда жеңилдиктер жана мамлекеттик алым боюнча өзүнө кайра кайтарылып берилүүсү боюнча өзгөрүүлөр киргизилип атат. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Кандай гана болбосун, ошол сот системасындагы кирип жаткан өзгөртүүлөр бүгүнкү күндө ошо жалпы коомчулуктун, элибиздин сот системасына болгон ишенимин кайтарат деген тилектебиз. Бүгүн биздин суроолорубузга Талас областтык сотунун жарандык иштер боюнча орун басары Жумагулова Жылдыз Талайбековна жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.